Эки буттун ортосун 5 кадам ачыңыз. 1, 2, жалпы 5 кадам ачтыңыз. Оң буттун баш бармагын алдыга бердиңиз дагы согончокту сыртка ачтыңыз. Эми көпчүк алдыда дейсиз. Эки колду жогору көтөрүп, оң тизени бүгөсүз. Бутуңуздан ушундай буруш чыгуу керек. Дем алып дем чыгарыңыз. Көкүрөктү ачыңыз. Жакшы. Эки колду түшүрүп, бутту алдыга берип, эми колду баш тең акырында көтөрүп, экинчи тарапка жасайсыз. Йога жана интим гимнастика кантип бизди таарынычтан арылтат? Адам таарынган кезде, стресс болгон кезде дене тонуска түшүп калат дагы, бул жерде кан айлануу жүрбөй калат. Муштумуңузду түйүп туруп, 1 саатка тургузчу, муштумуңуз иштебей калат. Ал эми йога жасаганда мына ушундай кан айлануу жакшырып, дене булчуңдары иштеп, адам билинбей стресстен чыгып кетет. Жан деңгээлинде да иштөө керек, албетте жан деңгээлинде өзгөрүү үчүн дагы биздин айым сыры курсубузда сабактар жана терапиялар бар. Аракет кылган адам мына ушундай өзгөрүүлөргө жетип атат. Отзывдарды окуп чыккыла, курска ким катышам десе плюс калтыргыла.